Урматтуу мекендештер, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана коноктору, бүгүн мен өз калыбым менен Бишкек шаарынын мэрлигинен кетүүнү чечтим. Урматтуу достор, сөзүмдүн башында Ош шаарынан Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткарууга ишеним көрсөткөн урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык билдирем. Акыркы 3 жыл ичинде Ош шаарынын мэри катары Ош шаарына кызмат кылдык эле. 3 жыл ичинде мүмкүнчүлүккө жараша иштеп, эл үчүн аз да болсо кызмат кылдык деп ойлойм. Жаңы максаттар, жаңы пландар менен Бишкек шаарына да кызмат кылып, Борбор калабызды мындан да жакшы кылып оңдойбуз деп пландаганбыз. Бир күн сөзсүз Бишкек үчүн да өз салымыбызды кошорума ишенем. Урматтуу шаардыктар, урматтуу мекендештер, менин кызматты тапшыруумда эч кандай саясат жок. Бул менин айрым себептерге байланыштуу жеке өзүмдүн чечимим. Али далай кызмат кылабыз. Ким кандай пикирде, кандай ойдо болбосун, бизде биринчи максатыбыз мамлекетке, элге кызмат кылуу. Буга чейинки эл үчүн жасаган аракеттерибизге элибиз өз баасын берет. Буюрса алдыда жакшы максаттар, мамлекет элибиз үчүн кызмат кылабыз деген жакшы тилектерим бар. Жакынкы айларда ал тууралуу кабарлайм. Буюрса, мен ар дайым сиздер мененмин. Кош колдогондорго, сын айтып, бизди чыйралткандарга, жалпы мекендештериме ыраазычылык билдирем. Мамлекетибизде тынчтык болсун, элибизде аманчылык болсун, Борбор калабыз тынч болсо, өлкөбүз тынч болот. Буюрса, Бишкек өнүккөн шаарлардын катарында болот. Биз баарыбыз кыргызстандыкпыз. Кыргызстаныбызды көздүн карайгындай сактап, мекенибиз үчүн дайыма ак тилден кызмат кылайлы. Дагы бир жолу урматтуу шаардыктар, силер үчүн биз али аткара турган иштерибиз астыда.